Достор, клип-ляптар эмне үчүн көптөн бери чыкпай калды десеңиздер, бизге клип-мейкерлер тоскоолдук жаратып жатышат. Жок, эчтекеде унчуккан жок. Болгону клиптерин катасыз тарта баштады. Анан бизге клип-ляптарды табыш албетте оор болуп калды. Бирок ошончо деле таптык, анда эмесе көрөбүз. Бүгүнкү чыгарылышыбыздагы кызыктуу кадрларды камтыган. Келчи сүйүң мага, келчи сүйүң мага. Асыл эне Алгаш достор, силер биздин каналга катталган, ошондой эле лайктарды жабырабыз. Достор, дүйнөлүк деңгээлдеги кино улову же клиппи катасыз тартуу өтө оор. Жада калса Оскарга талапкер кинолор ляптын айынан сыйлыкка ээ болбой калган учурларда кездешет. Айтайын дегеним, биздин чыгарылыштар кыргыз клиптериндеги каталарды чукуп, аларды жамандоо эмес. Биринчиден бул кызыктуу, а экинчиден идеальный клиптерди тартууга өбөлгө болот. Мындайча айтканда, сапаттуу медиа продукттардын жаралуусуна бизден бир аз жардам. Бүгүнкү чыгарылыштын биринчи коноктору Калыс Жакыпов жана Сама Айзада Жамгырчиеванын аткаруусундагы Сен дедим деген ыр. Сен дедим, сен дедим. Сен болбосоң ким дедим. Клиптин өзүндө жана ырчылардын вокальный данныйларында деле айып жок. Клип ха-ха, кооз кадрлар, мыкты актер жана актриса, бирок клип чу деп башталганда эле ляптар Айзада Жамгырчиеванын инстаграмына жааган лайктар да эле. Точнее, өтө көп. Мына оператор, дагы оператор, мына отражатель, анан көпкө күттүрбөй кайра оператор. Кечир мени оператор. Ал эми кийинки ляп Карагаштуу красавчик Данияр Эрматов жана андан кем калбаган татына Гүлназ Чыныбек кызынан Жолуккум келет аттуу ырынын клибинде. Жолуккум келет, сиз менен жамгыр төккөндө. Клипте баягы аттиң махабат сүрөттөлөт. Исконно Балконский бала айылга келет дагы айылдын сулуусуна ашык болуп, аны дерзкий романтика кылып кезигүүгө чакырат. Анан ошол жерде ляп. Мынакей бул жерде звук боюнча бокал сынды. А бул кадрда бокал бүтүн. Бирок бокалдын ордуна баланын жүрөгү вдребезги талкаланды дейин десем, клиптин аягы хэппи энд менен бүттү. Кезектеги клип трионун аткаруусунда Айжамал Кабылова, Гүлнара Калдарова жана Данияр Эрматов. 25-ке келип калган бойдок балдарды тажаткан фраза. Курагың 25-ке келсе да. Үйлөн иним деген чыгарма. Суранам, өз жарын тапчы. Мага лично жакты. Жыргап көрүп келатып эле, дадам Эрнис Байке жакшы эле технично өтүп кетейин деди. Бирок өзүңүздөр көргөндөй факт есть факт. Как она есть деп салды. Үйлөнүп неге кыйнайсың? Ырчылардын көбү миллиондогон подписчиктерди топтоп алышты. А Талант Байке дагы эле 60к. Ха-ха, тамаша. Талант 60к менен Ая Садырованын аткаруусундагы хит Келчи гүлүм мага. Келчи гүлүм мага, келчи гүлүм мага. Клипте салт боюнча сүйүү, бирок 1-2 кашык драмасы менен. Мынакей бул жакта жигит сүйүктүүсүн күтүп жатат. Темир тулпарынын эшиги ачык. Жабык. Анан кайра ачык. Тамашакөй эшик окшойт, э? Клиптин окуй сүзүп кетпедиби? Деген жерин жайлатып карасак, машина жигитти сүзбөй эле ары жагынан өтүп кеткенин байкасак болот. Гүлжигит Калыков, таланттуу мырза. Чем-то корей кинолорунун красавчиктерине окшоп кетет. Эне жөнүндө баллада ырдап чыгып, ага клип тартып, Асыл эне. клипте өзүнүн жашоосунан да камтып кеткен. Клип башталганда Гүлжигит мырзанын бала чагы 1996 деп башталат. А бирок Дольче и Габбана, ар кандай түстүү пеналдар, сөздүн кыскасы заманбап жасалган класстын ичи. Ал эми бул доскадагы датаны карасаңыз 96 эмес, а 2018 жыл экенин билсек болот. А бул кадрда чоң айырмачылык. Дасторкон өтө эле скромный, жыл дагы 96, а арткы кадрда плазменный телевизор турат. Жада калса явно көрүнүп турган телевизордагы ал жылдары жок болсо керек. Макул эми, алар ляп эмес. Анчалык асылакей жок, колдон келишинче аракет менен тартышты дейли. Бирок могул жеринде тарам.
оператор. Өзгөчө үнү бар, таланты бар Малика Дина менен Бекбор Биевдин дуэти «Жүрөгүм бүгүн». Баары жакшы, романтика, махабат, өзгөчө телефонго ырдагандары прикольный. А бирок машина бузулуп калган жакта явно артында бирөө от тутандырып, түтүн чыгарып жатат. Ишенбесеңер, за кадрам эмне болгонун көрсөтөлү. Тилек, бутун көрүнүп калат, нар жагына отуруп алсаң. Болду. Тилек, бутун көрүнүп атат дейм. Сен качып кетсиң бияка. Тилек, кач. Кач, Тилек. Все-таки Тилек качпай коюптур да, Туура, антип тарткан ляп эмес. А клиптин даяр вариантында байкалып калса, анда ляп. Нурлан Насип «Жүрөк ээси» деген клип. Экшн кинолордун трейлерине окшоп кетет. И куда же без него? Башка көйгөй, любовь. Нурлан Насип жактырган кыз аны да жактырат. Жок, чын жашоодо эмес. Клиптин сценарийи боюнчачы. Анан кыздын атасы алардын бирге болушуна каршы болуп, даже Нурлан байкени сабатып, бирок сүйүлөрү бешене оборот алып алган жандар качып кетишип, өзүңөр көрсөңөр өлө кызыктуу. А ляпчы дегендерге мынакей. Отражатель. Анан достор, эгерде бул клиптеги ушул ляптарды байкаган болсоңуздар, анда комментарийге плюс деп жазыңыздар. Эгер бизге чейин байкабаган болсоңуз, демек минус деп жазып коюңуз. Анан дагы эң башкы өтүнүч, биздин каналга катталып, коңгуроону басып, жана видеолорго лайк басканды да унутпаңыз. Жана ушул сыяктуу каталарды байкасаңыздар, комментарийден күтөбүз. Аякта болсо кичине катачылыктар бар. Аны болсо эч ким байкабайт. Ошону чоо көрөлү. Алгач достор, силер биздин каналга катталгыла, ошондой эле лайктарды жаудырабыз, кеттик. Биринчи чыгарылышыбыздын коногу кыска мөөнөттүн ичинде жарк эткен жылдыз Элдос Алмаздын «Күткөн күн келди» деген хит ырынын клиби. Мыкты ыр, клип үф, ырчы вообще красавчик. Бирок клипти берилип алып көргөн үчүн ал жактагы каталарды байкабай калсаңыз керек. А каталар бар. Бисмилля деп ырдап баштаганда эле айнектен съемочный группаны көрүүгө болот. Бул байкалбай калган ката, балким атайын ошондой пландалган. Ал эми бул кадрда олуттуу учур болгонуна карабастан каармандар күлүп жиберишкен. Мага жаккан учуру ушул десем болот, себеби Индия кинолорунун стилинде сокку тийген жок, а бирок тиги брат жестко кулады. Чапты, ито тийбей калды, анысы аз келгенсип көйнөгү да жыртылды. А бирок кетип бараткан учурда кайрадан бүтүн, походу көйнөк сыйкырды окшойт. Ал эми кезекте Мирбек Атабеков менен Камшат Жолдубаеванын «Тыңда мени» деген клиби. Албетте бул клипте көп ката табууга болбойт. Идеалго чиркин. Болгону Мирбек Атабеков мушташып жатканда кийим эмес, прическасы дагы эмес, а Мирбек Атабеков өз алмашып кетет. Мүмкүн Мирбек байке бат кыймылдаганда кадрда ушундай көрүнөт. Бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктоочу клип Толгонай Арзыкеева менен Кудайберди Айтбосуновдон. Садагам аттуу клипте Толгонай машина айдап келе жаткан жери бар. Ошол учурда машинанын сыртынан тартылган кадрда рульда эркек киши отурганын байкасак болот. Же алыстан Толгонай эркек окшошпу? Жок. Просто Толгонай Кудайбердини сүзүп албайын деп жакшыраак айдаган брат айдап келген. Бүгүнкү чыгарылышта ушулар болду. Мындайча айтканда кичине ооз тийип туруңуздар. Ал эми силерге видео жаккан болсо, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, жана ошондой эле подписка кылганды унутпаңыздар.